Кыргызстандагы бардык жарандар жынысына карабастан саясий кызматтарга шайланууга жана дайындалууга укуктуу. Белгилүү болгондой, аял киши президент болгон мисал бар. Демек аялдар бийликке көрсөтүлүүдө. Бизде баары жакшыбы? Андай эмес. Парламенттин ушул чакырылышында 84%-ын эркектер түзөт. 2016 жылдын 1 январына карата мамлекеттик органдардын жетекчилеринин арасынан саясий жана атайын мамлекеттик кызматты ээлегендердин болгону 14%-ын аялдар түзгөн. Өлкөдө аялдар электораты 51%-ды түзөт. Эмнеге аялдар эркектерге добуштарын берүү менен бийликтин төмөнкү жана ортоңку деңгээлинде калышып, жетекчи кызматтарга аракет кылышпайт? Кептин баары гендердик стереотипте. Саясат эркектин иши. Саясатка баруу демек көйнөк кийген эркек болуу дегенди түшүндүрөт. Ушуга байланыштуу көпчүлүк аялдар жана эркектер саясатка умтулган аялдарды колдошпойт. Саясатчы аял жаман кожойке, ал начар эне жана өзү билбеген иш менен алектенүү деп эсептелинет. Ал эми саясатчы эркектер социалдык маселелерди алдыга жылдырууга аракет кылышпайт. Социалдык көйгөйлөрдү чечүү чечимдерин колдошпойт. Анткени үй бүлө, аял жана балдардын муктаждыгын жакшы түшүнө билишпейт жана бул маселелерди приоритеттүү катары эсептешпейт. Бул маселелер менен бийликте олтурган аз эле аялдар алектенишет. Ошол эле учурда саясатчы аялдар бир гана социалдык маселелер менен алектенишет деп эсептөө туура эмес. Алар эркектер өткөрүп жиберген маселелерди кароого аракет кылышат. Эгер аялдар саясатка аракет кылбаса, эгер аялдар аялдарга добуш бербесе, эгер коомчулук аялдардын саясатта орду жок деп эсептесе, бул коомдо аялдардын такыр эле саясий муктаждыгы жок экендигин түшүндүрө бербейт. Болгону мында маданий түзүлүштөр күчтүү болуп, өзүнчө чек коюлуп калган. Бул сабактын максаты коомдун түшүнүгүнөн ушул чекти алып салуу. Жыйынтыктоочу корутунду. Гендердик стереотиптердин айынан аялдарга саясий карьера куруу кыйын. Мисалы, аялдардын жогорку саясий кызматтарды ээлеши кадыресе көрүнүш эмес, жеңилдик берилгендей. Саясат эркектин иши деген пикир кеңири жайылган гендердик стереотип болуп саналат. Көпчүлүк учурда аялдар аял саясатчылар үчүн добуш бербейт. Анткени өздөрү мындай жаңылыш стереотиптерди колдошот. Аялдардын саясатка аз сунушталуусу социалдык, өзгөчө аялдардын жана балдардын укуктарына байланыштуу маселелерге аз көңүл бөлүүгө алып келет. Аялдарды саясатка жылдыруу менен гендердик балансты гана камсыз кылбастан, өнүгүүгө багытталган көптөгөн маанилүү иштерди жасай алабыз.